Bir ayaldın 1000 gündük ömürü bir gezde bay, bирок убакытын текке короткон bir ayal жашаптыр. Ал gün сайын базарда соода кылып, достору менен узак сүйлөшүп, социалдык тармактарда отуруп, майда чүйдө иштерге чөмүлүп жүрчү. Өмүрү өтүп баратканын сезбей, кече эле жаш болчумун деп ойлончу. Bir günü ал ооруп калат. Дарыгерлер, сенде дагы 1000 gün гана өмүр бар деп айтышат. Аял коркуп, ыйлап, өкүнөт. Эмне кылсам экен? Убактым аз калды. Анан ал ойлонуп, чечим кабыл алат. Ар bir gündü bir gün катары эмес, 1000 gündүн бири катары баалайм. Ал өзүнө убада берет. Эртең менен туруп, жакындарына ыраазычылык айтат. Убакыттын bir бөлүгү сүйүүгө, күнүгө bir жакшы иш кылат. Мисалы, бирөөгө жардам берүү, китеп окуу, намаз окуу же жон гана тынч отуруп ой жүгүртүү. Майда нерселерге ушак, ачуу, бекер телефондо отуруу жок дейт. Кечинде күнүнө жыйынтык чыгарып, бүгүн bir günүмдү кандай өткөрдүм? Өмүрүмдөн bir gündү жоготтумбу же пайда кылдымбы? деп сурайт. Gün сайын ал өзүнө календарда белги коет. Жакшы өткөн күндөрдү жашыл, текке кеткендерин кызыл менен. Биринчи айда кызыл көп эле, бирок акырындап жашыл көбөйөт. 1000 gün өткөндө ал дагы деле тирүү болуптур. Дарыгерлер таң калышат. Сенин ооруң токтоп калган, ден соолугуң жакшырган. Аял жылмайып, мен өмүрүмдү кайра баштадым. Ар bir gündү акыркы күнүмдөй жашадым. Ошон үчүн убактымды текке короткон жокмун. Өмүрүм узарбады, бирок маанилүү болуп калды дейт. Окуянын аягы мындай: убакыт сага берилген 1000 gün эмес, сен аны кандай өткөргөнүң, ошол сенин чыныгы өмүрүң. Убакыттын кадырына жетүү, бул жашоодогу эң маанилүү сабактардын бири. Анткени убакыт жалгыз кайтарылбаган байлык. Gün сайын баарыбызга бирдей 24 saat берилет. Бирок аны ким кандай пайдаланганы менен гана адамдар бири-биринен айырмаланат. Кыргыз элинде да дүйнөдө да убакыт жөнүндө көп айтылган. Убакыт акча деген сөз бар, бирок чындыгында убакыт акчадан да кымбат. Акчаны жоготсоң кайра тапсаң болот, убакытты жоготсоң түбөлүк кетет. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба. Бул эң жөнөкөй, бирок күчтүү кеңеш. Көптөгөн акылмандар айткандай, жоголгон убакыт кайра табылбайт. Убакыттын кадырына жетүү үчүн практикалык жактан эмне кылса болот? Күнүңүздү пландаштырыңыз. Эртең менен 5-10 мүнөт гана план жазсаңыз, күнүңүз 2-3 эсе натыйжалуу өтөт. Жок деп айтууну үйрөнүңүз. Баарына макул болсоңуз, өзүңүздүн маанилүү убактыңызды башкаларга коротуп жатасыз. Кичинекей убакыттарды баалаңыз. Телефондо 10 мүнөт бекер отуруунун ордуна китеп окуңуз. Bir нерсе үйрөнүңүз же жакындарыңыз менен сүйлөшүңүз. Өткөндү өкүнүү менен, келечекти коркуу менен эмес, азыркы учур менен жашоого аракет кылыңыз. Эң жакшы формуласы мындай: убакыт жашоо. Канча убакытты кандай өткөргөнүңүз, ошончолук кандай жашаганыңыз.